Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Күн маек программасы. Президент жана министрлер кабинетинин башчысы жерлердеги аймактардагы элдин социалдык маселелерин чечүүдө бир топ эле тапшырмаларды берип келет жергиликтүү бийликтерге. Мына ошолордун аткарылышы бүгүнкү күндө тапшырма берилет, бирок ошолордун аткарылышы эл үчүн, коомчулук үчүн жана басма сөз кызматкерлери үчүн кызык. Мына ошол бүгүнкү күндө элдин социалдык көйгөйлөрүнө байланыштуу маселелер бүгүнкү күндө кандай аткарылып жатат? Айрыкча Борборго жакын жайгашкан Чүй боорундагы эки районду алдык, Сокулук жана Аламедин райондору. Мына ушул райондордо бүгүнкү күндө элдин көйгөйлөрү кандай чечилип жатат деген маселени бүгүн талкуулайбыз. Бизге Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Сыргак Кыдыкеев, Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев жана Аламедин районунун акими Бактыбек Анаркулов келишкен. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Алгач сөздү баштаардан мурун Сыргак Билалович айтып кетишим керек. Ушул биздин маекке макулдугуңуздарды берип, айрыкча ушул Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаевдин атынан сиз келип отурганыңыз жана акимдерди баштап келип, ушул кандай көйгөй болсо дагы ачык тактаасын жооп беребиз деп келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөздү сизден баштайын, анда бүгүнкү күндө Чүй боорунда эмне олуттуу маселелер бар? Мындай кыскача айтсаңыз, аларды чечүүдө кандай иштеп жатасыздар? Рахмат. Эми мен баягы Чүй өрөөнүндө эмне болуп аткан, кайсы жумуштар болуп атканын кыскача айта кетсем, Чүй обласу бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда турат. Негизи 5 айдын негизинде ичинде 40 кичи жана орто ишканалар ачылды. 1447 иш орун түзүлдү. Капиталдык салымдар 5 миллион 380 миң сомду түздү. Чүй областында 91 ири өнөр жай ишканалары туруктуу иштеп жатат. Мисалы, мына Аламин районун айта кетсек, Аламин районунда Sky Elevator жакында ишкана ачылды. 1000ге жакын лифттерди пландаштырууда жылына. Ошо ал жерде 100дөн ашык жумуш орунду түзүлүп, 1 миллион 300 миң доллар сарпталууда. Карабалтада Дехна Бишкек текстиль суткасына 80 тонна трикотаж келдеме токуучу жай, кадыркы маселе мамлекеттик мүлк фондуна ижарага берүү каралып жатат. Бул салдагы жакында ачылат. Жакында эле 40 гектар жерде Кадак-Кыргыз Кара-суу Актилек логистик центр курууга долбоор кол коюлду. Анан ошондой эле мына бул Аламин районунду эле алсак, логистик центрлер мына Milkway 70 гектар жеринде курулуп атат. Лебединовка айыл өкмөтүндө Караван логистик центр алда жакында бүтөйүн деп калды. Анан эми Чүй өрөөнүндө мына 21-22 окуу жылында 5 мектеп, 1 балача ишке берилди. Эми бу жерден айта кетиш керек, баардыгы тең Араптын фондунан каржыланган. Негизи инвестиция тартыш үчүн бизде Чүй областында ар бир райондо өзүнчө промзоналар ачылган. Ал промзоналарга ошол жерге инвестиция тартуу боюнча жанагындай инвесторлор бизге кайрылат. Ошол промзонаны биз негизи сунуштайбыз. Айыл чарба өнүктүрүү боюнча, каржылоо боюнча 10 долбоор иштеп, дыйкандарга мал чарбасына 218 миллион 610 миң сом, ал эми өсүмдүк өстүрүүгө 168 миллион 281 миң сом насыялар берилген. Эми Россиядан быйыл мына 3000 тонна арпа, 500 тонна жаздык буудай, 5,5 тонна беде жана 53,6 тонна сафлор үрөөндөр алып келинди. Ал эми Казакстандан 73,1 тонна, Өзбекстандан 285,9 тонна буудай үрөөн алып келинди.
Бұл эми дотация боюнча. Чүй областында жалпы 18 гектар көлөмүндө 91 күнөө өсканы иш алып баратат. Сырак Билалович, кечирип коюңуз, мен сөзүңүздү бөлгөнгө аракет кылайын. Биздин убактыбыз жетпейт. Бардык Чүй облусундагы баягы күнгөй тескейлүү маселелердин баарын камтыганга, ошон үчүн баягы ток этер жерин айтканга аракет кылалы. Мен сизге бир кыскача суроо берейин, анан акимдерге сөз берели. Сиз айтсаңыз, бир күндө канча адам социалдык көйгөйлүү, түйшүктүү маселелер менен кайрылат сиздерге? Анан аны чечүү үчүн кандай иштерди алып барып атасыздар? Жыйынтыктары кандай болуп атат? Эми бизде Эмне маселелер орчундуу? Көбүрөөк кайсы маселелер боюнча кайрылып атат элдер? эми азыр бизге эртең менен жумуш күнү башталганда эле столдун үстүндө арыздарыбыз негизи көп. Көпчүлүгү биздин эл жанагынтип эле президенттин наамына кайрылат. Ал мен ушу кайрылып кетет элем биздин элге. Көпчүлүк маселесин биз өзүбүздүн ордундан эле чечиле турган маселелер. Жергиликтүү бийликтер чечиш керек. Жергиликтүү бийлик чече турган маселелерди жок, ошонун баарын эле президенттин наамына жаза беришет. Ана мен ачык эле сурап атпайм, ай, президентке эмне кайрыласыңар? Бизге эле кайрылбайсыңар. Мына чечип берип атабызбы? Кадыр деле чечип берет элек десек, жок, бул деген президенттин көзөмөлүндө болот. Силер жакшыраак аткарасыңар дегендей кылып, ошон үчүн ошондой эмелер. Бирок көпчүлүк акыркы маалда мына бизде бүгүн эки ушу көйгөйлүү маселелер боюнча кадыркы могу земельный реформа боюнча, земельный амнистия боюнча, ошолор боюнча көп трансформация боюнча көп кишилер кайрылат да. Анан буюрса президентибиздин жарлыгы чыкты. 291-чи ошо жарлыкка тиешелүү баягы жолдомолордун баары бекитилди. Ошонун негизинде азыр мына иш болуп атат. Акыркы маалда биз могу ар бир айыл өкмөтүнө, райондорго баардыгына тең ошол закондордун негизин баарын жөнөткөнбүз. Азыр ошону айта кетиш керек. Азыр элге да түшүндүрмө жумуштары көп болуп атат. Анан элдин саны анча мынча азайып калды. Райондордун башчыларын канча күн, бир жумада канча жолу келип аткарган иштер боюнча жыйынтыгын сиздерге улушат? Эми булар райондун башчылары менен күндө 1ден 2ден ар дайым сүйлөшүп турабыз. Анан жумасына бир жолу обязательно мындай совещание болот. Көйгөйлүү маселелердин баарын ошол жерден чогуу отуруп алып баягы чечебиз. Ошол жанагы сиз айтып аткан жер маселеси боюнча президенттин жарлыгы чыкканына көп болду. Жерлерди, айдоо жерлерин трансформациялоо иштери боюнча калктуу конуш жайгашкан, Мына ошол иш боюнча 1-апрелге чейин бүткөрөлү деп эле трансформация иштеринчи эмнеге бул убакка чейин созулуп бүтпөй жатат? Эми мындай да, ал убакка чейин негизи иштер башталган. Жана аныктамалар башталган. Буга чейин иш болуп аткан. Бирок бизге ишти алып баягы ишке ошону киргизиш үчүн негизи бизге жанагындай жолдомолор керек болчу да. Мына жолдомо 30-майда кол коюлду, бизге келди. Ошо жолдомонун негизинде биз ишти алып барып атабыз. Ар бир районда мына урматтуу акимдер айтып кетсе керек, азыр Ошо жолдомону түшүндүрүп кетесизби? Эмне жолдомо? Ал жолдомо баягы жер мунапсы кантип иш жүзүнө ашат. Мына ошо жолу баягы бүт баардыгы жакшынакай жазылып камтылган да ошол долбоордо. Ошонун негизинде мен айтып атпайм, жанагында райондук комиссиялар түзүлөт. Анан кийин ар бир жерге топография кылып, ар бир жерде барып ошол жерди аныктайт. Аныктагандан кийин ошол жердин ээси арыз менен мына баягы жергиликтүү бийликке кайрылат. Ал жергиликтүү бийликте жанагындай комиссиялар анын баарын бир сыйра карап, анан жыйынтыгын чыгарып туруп, аны жанагындай архитектурага, андан кийин госрегистрге. Анда райондордон сурап көрөлүчү, Бактыбек Кочкорович. Сиздин Аламүйдүн районунда мына обл администрациянын башчысынын орун басары айтып атпайбы? Трансформация иштеринен баштап калбады. Ошондон баштайлычы. Сиздин райондо ушу калктуу конуштардан канчасы трансформация иштери бүтө элек болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Бизде негизи былтыркы жылы урматтуу президентибиз Сокулук районуна барып эле сентябрь айында эле
Ооба, Агордо конушуна. Агордо конушуна барып туруп тапшырманы берген. Ооба. Биз ошондон кийин эле уже комиссияларды түзүп, комиссиялар иштеп, контурларды аныктап, үйлөрдүн санын аныктап, ошол канча гектар жер, алардын баарысын биз негиз аныктаганбыз. Кечээкүнкү мына ошол мыйзам, кайра мыйзам чыккандан кийин, значит, ал мыйзамга кечээ 14-апрелде жобосу чыкты, положениясы. Кандай кылып аныкташы, ошо мыйзамды кандай кылып аткарышы керек. Андан кийин комиссияны кайрадан түздүк. Кайрадан түзүп, бүгүнкү күндө сунуштар келип атат уже. Комиссия иштеп атат. Эми Кудай кааласа 1 айлык мөөнөт менен деп кайрадан 14-апрель июнда кол коюлду. Экинчи жобо боюнча. Биринчи жободо 3 айлык мөөнөт эле. Кечээкү жободон кийин 1 айлык мөөнөт 2 ай кыскарды. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө биз усиленный иш алып барып атабыз. Айыл өкмөт деңгээлде өздөрүнүн комиссиялары бар. Аларга кайрылгандар айыл өкмөттү деңгээлде значит комиссиялар карап атат. Айыл өкмөттөр сунуштардын негизинде биз райондук комиссия карап атат. Эми Кудай кааласа мен ойлойм, ошону да усилтетели деп кечээ күнү ошол кийинки жобонун убактысы аябай кыска болуп калгандыгына байланыштуу оперативный чечүү максатында ошол айыл өкмөттөрдүн баардык комиссияга бирден мүчө болуп туруп, айыл өкмөттөн бирден представительди өзүбүздүн райондук мамлекеттик администрациянын залына ошол жерге шарт түзүп, ошол жерге документтерди алып келдирип, ошол жерден сразу регистрация кылып, учетко алып, ошол жерден иш кылалы деп мына бүгүн команда бердим. Кудай кааласа мына эртеңден баштап централизованный кылып ошол документтерди ала баштайбыз. Документтерди алып бүткөндөн кийин биз ошол жерлерге барып, комиссия тактап, аныктап, ошол жободо кандай көрсөтүлгөн болсо, мыйзамда кандай көрсөтүлгөн болсо, биз ошонун чегинде ошол баякы жерлерди жөндөштүрүү боюнча ошо мыйзамдын негизинде биз уже бере баштайбыз. Ал деген 1 айдан кийин дагы 1 ай ошол списоктор илинип, элдер аны бардыгын тааныш керек. Эгерде кандай бир себептер менен илинбей калса, алар өздөрүн такташ керек. Жобонун негизинде Кудай кааласа биз беребиз. Андан кийин мен айтып коюшум керек, бул аябай оор жумуш. 1 айдын ичинде биз мынакей Сокулук районунун акиминде айтат болуш керек. Чүй областында биздин 2 райондо аябай чоң 1300 гектардан ашык жер, 10 миңден ашык турак жай. Мен ойлойм 1 айдын ичинде дагы өзгөрүү болушу мүмкүн бугачы. Ошон үчүн мен ойлойм буну оперативный тез арада чечкенге аракет кылабыз. Сыргак Билалович айткандай, мынау 2 райондун жашоочулары кайрылуу, президенттин атына кайрылуу, телеканалдарга кайрылуу жолдоп кыймылдап бүгүнкү күндө чыдамдары кетип атат да. Анан азыр дагы ушул эфирди күтүп отурса керек, сиздердин райондо жашаган айрым конуштардын элдери көрүп отурат ушул эфирдичи. Анан ушуну жыйынтыгы качан болот экен деп элдер ушуну күтүп атат. Жыйынтык качан болот ошо трансформация иштери боюнча? Азыр Аламидден сурайлы, сизден. Буну биз мындай кылдык. Биз ошол мыйзам чыккандан кийин эле, жоболор чыккандан кийин ар бир айыл өкмөткө ошол жоболордун баардыгын илгиле, мыйзамды илгиле. Бизде баягы доска объявление деген бар, эл көп топтолгон жерлер бар. Ошол жерлерге барып илгиле. Элдер да ошо жободо эмне көрсөтүлсө, алар дагы таанысын. Бул эми секреттүү маселе эмес. Ошол учурда айыл өкмөттүн башчылары дагы, квартальный комитеттер дагы жерлерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Түшүнбөстөн мынакей бизге келбесин депчи. Биз положенияда кандай көрсөтүлгөн болсо, Кудай кааласа, куду ошондой ошонун тегерегинде иш алып барып бүтүрүшкө аракет кылабыз. Бирок чындыгын айтканда бул нагрузка аябай оор. Бизде мынакей бүгүнкү күндө жоопкерчиликтин баардык райондун башчыларына, акимдерге, жергиликтүү аркы бийлик органдарына, комиссияга ушундай болду. Значит, биз ошол менен чогуу ошол положениянын чегинде, мыйзамдын чегинде, конечно, биз аткарышыбыз керек. Курманбек Айпеевич, сизде деле окшошпу ушундай сиздин райондо? Да, эми аны өзүңөр мына күндө эле телевизор берип атат, башка баягы блогерлер берип атат, көрүп атасыңар да. Мына Аламин районуна аким айтып кетти, ушу 22 ноябрда биз урматтуу президентибиз барып, ушу элдин маселесин чечип берели көп жылдан бери деп ошол жерде айтты. Мына баштагыла дегенде биз мына декабрдан баштап 2 айдын мөөнөтүндө, чын айтканда аз мөөнөт ичинде бүтүн тактап чыктык. 31 январга биз тапшырдык. Бүт баарын тактап, биздин Сокулук районунда ошондо айтканда 1618 гектар. Бүгүнкү күндө аныкталып, ошо жерлер баягы
айыл чарба жерлерин салынып кеткен үйлөрдү деп. Бүгүнкү күндө биз бир эле Ак Ордодо, Новополковдо 15 000 түтүн. Документ бир айыл өкмөттө. Военный Антоновкада деген бар, анда эле билесиңер, айырда дагы бүгүнкү күндө 500 баягы үй несі фундамент аныкталды, бирок айырда дагы бош турган барын эсептегенде бир 4000 үйгө жакын чыгат анын. Бүгүнкү күндө биздин мындай аныктап чыксак, Сокулук районунда эле жалпы алганда бир 34 000 үйгө түтөнгө туура келет. Бул өтө чоң объем. Анан кийин мен айтканым, бул эки ай ичинде, декабрь, январь ичинде биз бир эле Сокулук району эмес, биз башка райондордагы мына Госстрой менен сүйлөшүп, архитектура деп сүйлөшүп, Госрегистр, Госстрой менен сүйлөшүп, башка райондордун архитектура жардамга алганбыз. Ошону 2 айдын мөөнөтүн араң бүтүргөнбүз. Бирок анын бүгүнкү биздин кылган жыйынтыктарды азыр өкмөт токтом менен жокко чыгарды. Кайра биз аны аныкта баштайбыз. Түшүк жаратып аткан айыл өкмөттөр Новополовка, Военный Антоновка. Эң негизги ошол. Ошо 2 айыл өкмөт, Азыр бүгүнкү күндө мынагы 1 апрелден урматтуу президентибиз өзү амнистия болсо жарлык чыгарды. Мына элдер мөөнөт 1 апрель деген президентибиз өз мөөнөтүндө чыгарды муну. Берди. Анын положениясы биз элдерге түшүндүрүп кеттик. Положениясыны деген бул билесиңер да, баягы Минсельхозда комиссия түзүлгөн, ал өкмөт менен аны токтом чыгарыш үчүн юридический жактары бар. Бардыгын караш үчүн ошо 5-10 күн узарылып кетти. Бүгүнкү күндө мына 31 майда чыкты. Анан 14-июнда дагы бир жерде элдер суранганда бир өзгөрүш кылды, баягы 3 айлык дегенди 1 айлык деп туруп. Ал мындай дегенде азыр бүгүнкү күндө мына биз 9-июнь күнү бизге токтом положение келип областтан түштү. А 10-июнь күнү мен сразу биз район комиссия создавать еттик. Комиссиянын төрагасы акимдин менин биринчи орун басарым. Анан 15 адамдын комиссия түздүк. Мына ошол бүгүнкү күндө 10-июндан уже жумушту баштадык. 9-унан келди, 10-унан. Не дегенде жумуш өтө оор, эртерээк кылбасак болбойт. Бул жактан эл кайрылып атат. Анан кийин анын үстүнө биз мына 3 жолу уже чогуш өткөрдүк. Ошо боюнча мына кечегинде чогуш өткөрүп, архитектор Госрегистр комиссияга тапшырма бердик. Биз мына 1 айдын ичинде мына 15-ин 14-үндөн кабыл алыш баштаган болсок документтерди. Биз мына 2-3 миңге кабыл алып койдук. Кабыл алып койдук. Не дегенде биз администрацияда бир чоң залга, актовый залга киргизип, аерде Ак Ордо деген эң көп. Аяка Ак Ордолуктар кирип атат, отдельно дагы башка өкмөттөр дагы бар. 2-нчи этажыбызга зал кургузтолго аяга баягы Военный Антоновка, ВОЗ дегендер, аларга отдельно кылдык. Не деген население өтө көп. Бүгүнкү напряженный, бирок жолго түшүп калды. Эл эмчине айтканда, ошол залга бир 10 адам койдук комиссия. Ар бир айыл өкмөттөн койдук, 2-нчи этажга 5 адам, 15 адам иштеп атат бүгүнкү күндө. Анан кийин ошо 1 айдын ичинде биз документтердин бардыгын тактап бүтсөк, тактап бүткөндө параллельный аз биз аны күтүп отурбай, архитектура бүт комиссияга тапшырма бердик, архитектура схема застройкасын баштады. Не дегенде аны аныктап чыгыш үчүн отдельно вакыт бөлбөй, параллельно баягы тез алып кетели деп алып кетип атабыз. Эми канча вакытка созулушу мүмкүн? Бул эми мындай, өзү 1 айдын ичинде биз документтер прием кылсак, анан кийин схема застройканы отдельно кылбай параллельно алып кетип атабыз, что иш тезирээк кетсин деп. Ал схема застройка деген үйлөрдү аныктап чыгат, границаларды аныктап чыгат. Ал 1 айдын ичинде бүткөндөн кийин биз аны бардыгыны комиссия карап чыгып туруп, аны комиссия отуруп карап чыккандан кийин аерде эми кимдин үйү каяка түштү, эмне болду, кимдин документи туурабы туура эмес, бүт комиссия карап чыккандан кийин анан биз оповещение бардыгынын списогун илебиз. Ал 1 ай ичинде турат. Бул дегени мыйзам ошондой. 1 ай турбаса, анын Россияда жүргөнү бар, алыста жакындаган жүргөнү бар, алар келип билиш керек, көрүш керек. Анан кийин чтобы кийин биз көрбөй калдык, билбей калдык деп мыйзам бузулбасын деп ошо оповещение чыгарабыз. 1-2 ай, 3 ай вакыт бар турбайбы анда? 2 айдын кеним. Эмне дегенде аны кылбасак, баягы бар нерсени итаган биз шашылыш кылып атабыз. Өтө жаты болуп атат. Өтө эле өзү ашча эле тез кетип атабыз да, өзү мындай кичине кенебиз, бул эми үй документи да келечекте. Туура эмес кылып алсак, эртең мезгилгенде соттошуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн элге түшүндүрүп атабыз, силер өтө жанда кылган менен, бирок мамлекет тарабынан биз бардыгы президенттин аткарган тапшырмасы, берген тапшырмасыны өз мөөнөтүндө да тез бүтүрүшкө аракет кылып атабыз. Актөбү Кочкорович айтпадыбы азыр айыл өкмөт башчылары, айыл өкмөттөгүлөр баягы конуштарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат депчи. Бул жерде Алам үйдүнгө дагы анан Сокулуктан дагы жашоочулар кайрылуу жиберишкен экен. Кайрылууда эч кандай айыл өкмөттөн бир да адам басып келген жок. Бир иш алып барган жок. Айыл өкмөт көңүл да буруп койгон жок. Бул эмне? Биз эмне кылабыз эми? Биз кечке жумуштабыз. Кантип биз убактыбызды бөлүп, документти көтөрүп алып тиге администрацияларда жүрөбүз деп элдер кайрылып атат. Биз Сокулук районунча айтып кетейин. Эми мен жалган айтсам, эгер бул жерде мына губернатор биринчи орун басар турат, бул киши биз менен Ак Ордого дагы, Военный бардыгына губернатор өзү дагы барып, бар жеринде комиссия өткөндө мына
министрлер комитетінің төрағасы дағы барды. Айырда да елдерін сұрады, айтты, туры, мына елдер айтты, мына райондан келіп түшүндүрүп атат, район курбагыла деп мыйзамды бизге катуу мыйзамга такап атат, жаңыны курбайсыңар деп атат, буларды дегенде айттык, эми биз мыйзам сактайбыз. Анан баягы айткандай биз бардык жерге биз сизге эмне эмес, биз бир жолу эмес, канча жолу барып түшүндүрүп атабыз. Мына телекөрүүчүлөр өздөрү көрүп турса керек, телекөрүүчүлөр ушул бардык эле биз бардыгын тааныш болуп калдык. Ошо суроолор болот, ошо талаш тартыш болот. Анан биздин кабинетке барат. Анан бүгүнкү күндө биз мына ошол оповещение бүткөндөн кийин, баягы илиний список бүткөндөн кийин, ал процедурасы башталат. Башталганда комиссия карап, эгер анын спору, мына сиздикиби, меникиби, эч ким менен спор жок, башка жок болсо, комиссия айыл өкмөтүнө жөнөтөт, айыл өкмөт чечим чыгарып бере берет. Документini айыл өкмөт чечим чыгарып туруп, архитектура госрегистрге жөнөтөт. Алар ошол жерден өзүнүн мыйзам чегинде акча төлөйт, акчаларын төлөп, кыз документти алыш баштай берет. Эгер айерде соттошуп, талашып, тартышып, анан өздөрү чече албагандар болсо, аны сотко өткөрүп берилет. Анан кийин ошон үчүн амнистияда жазылган 2 жыл ичинде деп. Аны эл туура түшүндүрүш керек. 2 жыл эмес, аны керек болсо ошо 2 айдан кийин башталганда алса боло берет. Эгер спор чыгып, соттошуп калган жерлер бар да, ошон үчүн амнистияны 2 жыл ичинде ошолорду бүтүрүш керек. Эгер бүтпөсө, ошо менен амнистия жабылат. Жабылат дагы алар эмне калып кете берет. Эми ошо 2 жыл бул жакшы срок да. 2 жыл ичинде бүтүш керек, кандай эмне жумуш болбосо дагы. Ошон үчүн аны мен 2 жыл ичинде кылам дебестен, ошого чейин бардык аракет жасаш керек. Азыр мындай талаш тартыштуу жерлер көп экен, трансформация маселеси боюнча дагы мына жерде Ала Мүйдүн районунан Салкын Төр жана Өскөн Ордо конушунун жашоочулары кайрылыптыр. Сиздики болсо Новопавловка айыл өкмөтүнүн Тынчтык конушундагы жашоочулар кайрылып атат. Ушул талаш тартыштуу жерлер бар. Аларды эмне кылабыз деген маселечи. Салкын Төр жана мына Өскөн Ордо боюнча айтып коюңузчу, сиздин маалыматыңыз барбы? Ошол боюнча. Өскөн Ордону биз жакшы билебиз. Бул 2009-жылга чейинки трансформация боюнча бир кетип кайра кайтып келген бул. Мунапс болуп калгандан кийинчи. Бизге чейинки аркы мурунку мыйзам менен 2 токтом чыкпадыбы? Ошонун негизинде биз дагы бергенбиз. Азыр эми кайрадан кайтып келди. Анын баарысы эми кайрадан эртең күнү карайбыз алардычы. Ошо положенияга туура келген болсо биз беребиз алардычы. Өскөн Ордо бар, андан башка да 5-6 конуш бар, проблема болгончу. Бирок бул бизде азыр кайра кайрып келди. Эми комиссияда карашыбызга туура келет. Ошо жобого туура келген болсо беребиз аны дагычы. Бул жерден кошумча кылып айтып бериш керек. Кыска айтсаңыз. Убактыбыз тар. Алдыда көп маселе турат. Мына 2786 гектар жерге мыйзам сүйлөө салынган. Ошону 27415 үйлөрдүн саны болгону. Анан биз Чүй область тарабынан бир мындай талап коюп атабыз. Эң көп жумушу бул архитектура, госрегистр, анан кийин ошолорду баягы эс алуу күндөрүнө карабай, суббота воскресеньесине карабай, бир ай жакшылап иштеп койгула деп ошондой талап кылып атабыз. Негизи бир айдын ичинде баягы камтылган маселелердин баары чечилиш керек да. Анан кийин чечилбей эле баягы эметилбей калса, анан калганын сот органдары өзүлөрү чечиш керек. Бактыбек Кочкорович, сизге азыр Салкын Төр Өскөн Ордо боюнча дагы чечилбеген 1-2 суроосу бар экен мына тургундардын. Азыр берем. Андан башка дагы бизде социалдык маселелер көйгөйлөр көп да. Мына ушул жөнүндө дагы айтып алалы. Сокулук районунда ошол Тынчтык конушунун жашоочуларынын кайрылуусунда белгилениптир. Жакын жерде таштанды. Ошо Тынчтык конушуна жакын жерде таштанды төгүлгөн экен. Мына ошол бүгүнкү күндө чоң эле проблемага айланып, бүгүнкү күндө ошол Тынчтык конушун эле эмес, ошол жердеги өйдө Новопавловкадан өйдө Ак Ордого чейин каптап, түтүн каптап атат. Бүгүн экологияга көңүл буруп аткан, экологияны чоң маселе кылып аткан учурда ушундай кылып атканыбыз туурабы? Азыр мен бир сюжетти коем, экрандан көрөлү, андан кийин анан маегибизди уланталы. Эта дорога ведет в ужастик. Это мы поняли из запаха стелющихся понад мусорной дорогой дыма, горящих вдалеке каких-то невероятных химических сплавов. Там свалка, но неофициальная, незаконная, не прошедшая соответствующей регистрации, но 100% работающая. Свалка горит.
через грунт просачивается в толщу земли, смрадным дымом, вонючей завесой, словно одеялом ползет над полями в сторону столицы. Когда смотришь из пригородных горных сел в сторону Бишкека, видишь только черную завесу страшного смога. Сегодня Бишкек объявлен одним из самых экологически неблагополучных городов планеты. Люди этой долины сегодня много болеют онкологией, легочными, сердечными и аллергическими болезнями. А вот таким организаторам человеческой беды местные акимы выносят благодарности. Кто возьмет этот беспредел хотя бы на заметку? При Министерстве экологии, говорят, действует экологическая полиция. Им бы самое место проинспектировать этот беспредел. Дорога ведет от Сокулукского Айлёк-Мөтү по улице Кайназаровой до Большого Чуйского канала и вдоль канала до мусорного полигона у села Арал. Этот беспредел творят уже деятели Сокулукского районного аймака под руководством печально известного главы Бактияра Бактыбаева. Рукотворный мусорник везде. Теперь, согласие Бактыбаева, мусор, соответственно, адекватно затраченным средством вываливает сюда, загаживая русло поливной артерии всей западной части Чуйской области. Конечно, не за красивые глаза. Говорят, вывалить одну транспортную единицу стоит 500 сомов. Биз маегибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Чүй боорундагы Борборго жакын жайгашкан Сокулук жана Анамедин райондорундагы социалдык көйгөйлөрдү, элдин талабын, элдин кайрылууларына жараша бизге келген конокторго суроолорду узатуудабыз. Курманбек Айпекович, азыркы көргөн тасма боюнча сиз ошол жактан түтөп жаткан түтүндү көрдүңүзбү жана ал жерге барып элдин кайрылууларын уктуңузбу? Бүгүнкү күндө ал маселени чечүү үчүн эмне жолдор бар? Рахмат, эми бул маселени баягы сиз айткан түтүн чыккан былтыр күйгөн. Мен буну барып, алар менен эл менен жолугуп, бул мусор свалка райондун Сокулук Айлөкмөтүнүн борборунда. Бүгүнкү күндө Арал айылында аерге барып эл менен жолукканда, бул эми бир 10 жыл тегерен көтөрүп турган маселе экен. 10 жыл тегерен көтөрүү маселе экен, эл менен жолуккан бул жерге төкпөй эле коелу деген макул деп аны токтотуп койдук. Азыр эми башка жактарга биз баягы жакында жана төгүлүп аткан мыйзамдуу ал өзүнүн баягы мусор свалканы Арал деп айтып атат го, ошол жерде мусор свалка бар. Анан мусор свалкага баягы толуп калганда четтерине төгүп аткан. Ал туура. Бүгүнкү күндө ошол айтып аткан Бактыбаев деген, Бактияр деген айлөкмөтү бүгүнкү күндө мөөнөтү бүтүп, ошо ал кетип ордуна башка баягы ордуна шайланды. Эми мен айтканым, бул мусор свалка эми райондун борборунда бардын топтолгон мусор свалка экен. Бул 63-жылдан бери келип аткан мусор свалка экен. Анан эми толуп калгандан кийин эл эми бул түтөдү, күйдү, эми күйгөндө ар кандай болот экен да, бирөө барып жагып коет экен. Бирок биз азыр башка жерди, ошо райондун центринен эми ар бир айлөкмөтү өзү мусор свалка кылып аткан. Мусор свалкалары бар. Жокторуна биз жаңы эмне деген жоктору бул жака алып келип төгүп аткан. Мен бардыгына мына келгенден бери, былтырдан бери тапшырма берем. Бул айлөкмөттүн функциясына кирип барды. Токтой элек азыр күндө төгүлүп атат ошол жака. Жок, ака төктү төгөлөк. Аралга төгөлөк. Токтой элек. Азыр күндө жүрүп атат, мен сизге видео көрсөтөм. Анан мындай. Качан токтойт эми ушуну токтотпойсуздарбы? Ал жерде мындай да. Бүгүнкү күндө жана сөзүмдүн башында айтпадымбы, экологиялык маселелерге, абанын булганышына бүгүнкү күндө дүйнө күрөшүп аткан учурда биз абаны кайрадан булгап атпайлыкпы? Анан балдар эшикке чыга албай, жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Абдан туура. Мен туура айткан мындай да, сиз бүгүнкү күндө мен айтып кетет элем, биз эми мындай караганыңызда дүйнө жүзүн мусор каптап атат. Биздин Кыргызстан кичине өлкө. Муну эл менен барып, кышы менен жолугушуп учурганда биз айттык. Биз бүгүнкү күндө ар бирибиз өз тазалык сакташыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө мусорду үйө берсек, мусор төгө турган жер калбай атат биздин жерибиз. Ошон үчүн биз баягы мусор обрабатывающий заводдор алып келип, аны алып келбесек болбойт. Аны алып келбесек бүгүн булда төктүк, толтурдук, жаптык, башка жерде төктүк, жаптык алып кетип берсек жерибиз калбай калат го. Шаардын жанындагы бу жерде Калыс Орто жактагы бардыгы биз жер кылып бүтөбүз да. Билесиз да, ал маселе жаратып бүгүнкү күнгө чейин мэриянын тынчына. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, бул нерсени биз мусор обрабатывающий завод бирдеке алып келбесек, бүгүнкү күндө мен айтам, бул токтото албайбыз. Муну пленка, деген пакетне деген токтотуш керек. Эң мусор кылган ошол.
Мына мен сізге айтайын, біз мына акимдер үшін айтқанда біз Жок, ошондо түтө үйрөт деп атасыз белем азыр? жоқ, аны біз мындай түтө өреткен, аны мен сізге айтқан, бұл мындай мусор свалка, бұны уже тоқтатқанбыз. Бирок элдер кирип аяғынан төгүп атат, бұл жағынан төгүп атат да. Анан кийин бүгүнкү күндө ал біз пожарный машинелерди жардам берип атабыз. Баягы машинелерди өчүргөнгө жардам берип атабыз. Анан күн жай келгенде кайра түтөп атат ал. Кайра түтөп атат. Ошону мен айтканым сунушум, біз буну баягындай кылып, ошол абырап бере барытушы кылмайынча биздин жерибиз бар мусор болуп кетет дегенден коркуп атабыз. Сырат Билалович, мындай кылалычы. Азыр эле сүйлөп эле, азыр жооп берип эле баягы кетип калам деген маселе чечилбейт да. Сырат Билалович, мындай кылалычы. Качан бул таштанды токтойт бул? Ушуну чоң маселе катары трансформацияңарга да ыраазыбыз деп атат. Башка маселеңерге да ыраазыбыз деп атат. Ошол жашоочулар ушул таштандыны токтоткулачы, айланайындар. Биздин ден соолугубуз керек биринчи ирет деп ошентип суранып атышат. Кандай кылабыз? Кантип токтотобуз? Эми биринчи ал жака мен ойлойм комиссионна эртеңден бар бир сфера карап келели. Эртең саат канчада барасыз? Жашоочулар сиз менен эртең менен жолуккусу келип чогуу эртең менен эрте барабыз ошол жака. Саат 9:00 ошол жака барабыз. 9:00. Чогуу аким менен чогуу барып эле ошол жерди биринчи көйгөйүн көрүп, анан кийин ошол жерден бир кандай иш-чара кылабыз деп ошол жерден бир жыйынтыкка келебиз да. Эл менен жолукпайсыздарбы анда? Жолугабыз эртең саат 9:00 болсо. Мен сізге бір айтып қояйын, ошол жерге біз Сокулуктан азыр кечегенде өткөндө эле мен 2-3 күн айыл өкмөт болуп келди. Ошо 12 километр ылдыйрактан бир жерди биз ошону даярдайлы, мусор свалка кылыпчы. Анан ошону даярдап, аны биз бүтүрөбүз. Аяка төгөбүз. Мен эң негизги айтканым, ошол бир мусорду иштете турган чыкпасак, ал 12 километрге бир завод иштеп. завод чыкпасак, бир аны 10 жыл иштетели, 20 толот да алды эле. Бүгүнкү күндө мусор эл көп да, жыл элге канча көбөйсө мусор көбөйөр экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мусор төгө турган жер эмес, мусор иштете тургандыгы барышыбыз керек. Андай барбасак, мен чын айтайын, мусор токтото албайбыз. Элге биз жыйында айтып атабыз. Көчөгө мусор таштасаңар өз үйүңүзгө таштагандай болуп атасыңар, урматтуу туугандар, үйүбүздү этият кылып. Бирок эми баары ар кандай экен, баарына жеткизе албайт экенбиз. Ошон үчүн биз чакырып кетет элек, ошо мүмкүнчүлүк болсо, ошондой завод, фабрика, мына мен теледен пайдаланып айтып кетейин, бизнесмендер болсо, жеке ишкерлер болсо, алып келсин ошондой чоң мусор иштете турган завод. Биз жайта алып беребиз. Райондун деңгээлинде, облустун деңгээлинде инвестор тартса болобу? Эми келбейт атта, биз айтып атабыз. Негизи инвестор тартса болот, но кадыр мына бул чоң биздин Сиз сөзүнүн чындыгын айтып атасыз, Чын айтып токотер жерин. Бирок алып келиш керек да аны. Алып келбес керек. Биздин мына моға биздин өйдө турган чоң мусор свалканын көйгөй кадыр деле чечиле албай атпайбы. Ошо мусор свалканы заводдор бизге кадыркы маалда аябай ошого муктажбыз да. Негизи канча жылдан бери бул проблема көтөрүлүп атат, ушул убакка чейин чечилбей атат, бул көйгөйлүү маселе. Но бирок мунун ичинен биз иштеп атабыз. Ушундай баягы Курманбек Айыпкулович айткандай инвесторлор болсо, ошол жака келсе биз жардам берет элек өз тарабыбыздан. Биз жер ажыратып берет элек, таап беребиз. Ошон үчүн ушу элдин баягы тазалык, экология үчүн биз таап беребиз. Келсин инвестор, муну айтып атпайбы, теледен чакырып келсин. Бизде эч кандай тоскоолдук болбойт. Кайсы инвестор келсе, кайсы тармактан келсе биз жардам берип атабыз. Биз суранып кетет элек, эгер силерде ошол келгенде инвесторлор телевиденияга келип калышы мүмкүн. Силерден сураныч айтсаңар, барсын фабрика курат, завод мындай курат. эфирдин дагы кичине жыйынтыгы болуш керек да. Жыйынтыгында Сырак Билалович, Курманбек Айыпбекович, эртең барып ошо тынчтыктын конушу менен жолугасыздарбы? Конушунун эли менен. Баягы жер боюнчабы? Бизге атайын кайрылуу жөнөтүшкөн мына президенттин атына. Ушул таштанды, анан трансформация иштери боюнча, анан жол боюнча дагы маселелери бар экен. Эми эфирдин убактысы жетпей калды сиздер менен. Макул. Электр энергия боюнча дагы маселелери бар экен. Жолугуп бир маселе көтөргөн. Азыр сөз берип айтып коюңуз эми. Эртең барабыз деп. Эртең биз негизи мен кадыр айтып кеткендей 9:00 ошол жерден Курманбек Айыпбекович менен чогуу ошол маселени чечкенге барып көрөйлү ордунан, баары ордунан көрүп туруп анан кийин бир чечимге келбесек болбойт да. Бир түтөп аткан маалда кечинде барсаңыздар жакшы болот эле ошол. Түтүн ошол Новопавловканы каптап аткан маалда барып өзүңөр жыттап көрсөңөр анан жакшы болот эле. Сизге кошулам, мен кошулам. Аны бүгүнкү күндө маселе чоң. Бул чоң маселе, мусор өзүнчө чоң маселе да. Ошончо суранып атам. Анан бул тынчтык конушунда сиз айтсаңыз, бул элдер менен жолугуп, баягы электр энергия боюнча буларга мен отдельный трансформатордагы бар жок маселени жардам бердим. Өздөрү айтса керек. Өздөрү ачык билдирип кетет. Бүгүнкү күндө бул нерсе бир адам частныйга байланып калган экен. Ошону сотко да өткөрүп бердим. Бүгүнкү күндө ал судебный процесс кетип атат. Электр энергия боюнча сурасаңыз айтат. Жазылып турат. Ошол айтсаңыз айтып турат. Ошол мага жок, убакыт жетпей калды болгон. Просто сурасаңыз, аким Слеманович кантсаңыз өздөрү келген, мен финансыда жардам бергенбиз,
Трансформаторда жанда кылдырып Эртең барасызбы? Мен Барасызбы? Конуштун эли менен мен жолугасызбы? берге айттым, мен арга барам. Башка ишими жанда кылып коюп. Эртең саат 9-да күтүшөт анда элдин баары. Сизден бир маселени тактап калайын, салкын төр жана өскөн ордо боюнча. Мен кайрылууларда көп маселелер каралбай калдым. Анан социалдык мекемелерге орун берилген эмес дейт ошол жердечи. Анан 2 гектарга жакын жер каралды эле. Дина аттуу айым кийин чыгып, ошол жерди сатып жибердиби? Эмне болуп каралбай калган, ошол маселени кантип чечебиз деп элдин башы катып атат. Кантип чечебиз? Маселени жакшы. Мен ушул аким болуп келгенден кийин эле бир аял келген ал жерденчи. Бул эми негизи билесиздер, трансформацияга өткөн жерлердин баардыгы өзүнүн критериялары бар. Трансформацияга кол коюлардан мурда социал объекттерге жер калтырылыш керек. Тем не менее бүгүнкү күндө ошол жерде социал объекттерге жерлер калбай калган. Кээ бирки мошенниктер мынакей жер участка кылып үйлөргө салып берген. Бүгүнкү күндө даже кээ бирки жолдор жок. Кирерге подъездный жол жок. Одна кеми мына карайбыз аны дагычы. Эми эл ал жерде жашоочуларга, балдарга садик, мектеп маселесин чечишүү керек. Бул хотя айырда жер калбай калса дагы, муну чечүүнүн жолдорун издешүү керек. Бүгүнкү күндө алардын үйлөрүн биз барып сүрдүрө албайбыз. Сүрдүргөнгө мыйзам жол бербейт. Аны уже судебный порядкка чечиш керек. Но однако, к сожалению, да, ушундай маселелер бар. Бирок жер калбай калды да, ал жерге салып алышты. Салып алышты да. Мындай маселе бир эле ал жерде эмес. Андан башка жерлерде. Башка жерден орун бергенге мүмкүн эмес. Мен карашыбыз керек. Мисалы үчүн бизде мына анда башка мына Акжар конушу деген бар, Нуркожо конуш деген бар, Актилек деген конуш бар. Мына ошол жерде да ушундай ситуация болуп калган экен. Мына ошол жерде мынакей мектептин жерин азыр ажыратып атабыз. Андан сырткары мынакей биримдик кут деп мына Сыргап Билалович жакшы билет. Ал жерде да мектептин жерлери бир кандайдыр себептер менен өнөтүп кеткен башка бир. Аны да кайтардык жакында. Кудай кааласа мына ушинтип мынакей алдыга жылдырып атабыз. Муну эл менен иштешип, руководство менен иштешип муну чечишүү керек. Эртең күнү ушул конуштардын баардыгы биздин баланска отургандан кийин экинчи маселе башталат. Ал жерде жол маселелери бар, свет маселелери бар. Ошол учурда мына садик, мектеп маселелери. Ал дагы мынакей биздин алдыбызда турган дагы бир көйгөйлүү маселе болот. Биз бүгүнкү күнү Кудай кааласа биздин урматтуу президентибиз берген тапшырманын негизинде азыркы мыйзамсыз салынган үйлөрдү мыйзамдаштырып колдоруна кагазды бергенден кийин мына экинчи маселе башталат. Но это тоже ушундай эле оор маселелер. Анда чечүүгө туура келет. Ал да мына биздин алдыбызда турган келечектеги проблемалар да ал. Сокулукта да ушундай жерлер барбы? Жанагы жаңы конуштарда социалдык объектилерге каралбай калган. Каралбаган. Мына урматтуу президентибиз барып мына тестти айтты, тапшырма берди. Кызыл документтерин бердик бүгүнкү күндө. Билесиңер, 801 үй толук берип бүткөнбүз. Эми 5-6 эле бир 10 чаксы калды, аяк бuyакта өздөрү келбейди. Ошол жерде деле мына социалдык объект коюлган жер жок. Өздөрү баарын салып коюптур да. Жолдорду силер мындай барып көрсөңүз ба, жаңы коюшларда жолдор кыскарып кеткен. Жолдорго салып мындай жолдогу мына 12 метр сала турган жолго 8 метр калтырып койгон. 32 метр жолдорду 16 метр калтырып койгон. Эми үйлөр салынып кеткен да, эми анын бүгүнкү күнү бузганы мүмкүнчүлүк жок. Ушу мыйзам негизинде, положение негизинде биз ошо существующий деген 8би ошо мезгилде ошо боюнча алып келип трансформация кылабыз. Бул өтө оор. Бүгүнкү күндө биз чын айтканда мына урматтуу президентибиздин биз берген тапшырмасы мына мен ойлоймун мөөнөтүндө да эрте кетип атат. Апрелде деди, мына апрелде указын чыгарып берди. Положениясын чыгарып берди. Аз биз усиление кылып атабыз. Эми не дегенде бүгүнкү күндө элге айтып койду да. Биз бүгүнкү күндө бийлик бар аткарабыз. Ушуну аткарып бүтүрөбүз. Эми кыйын болобу, жеңил болобу бүтүрөбүз буюрса. Биз деле ушул үмүтүбүз чоң. Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү күндө жараны үйлүү болуп калыш керек. Бир социальный мектепте окуп калыш керек. Садиктерде окуш керек. Ошол шарт. Эми мен негизги айтып кетет элем, бүгүнкү күндө биздин элге тынчтыкты суранып кетебиз да, стабилдүүлүк. Ушул нерсени аткарыш үчүн бүгүнкү тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Анан кийин экономика бар нерсе көтөрүлөт деген ойдобуз. Ошон үчүн элибиз ушул жактан колдоп берип турса, жакшы сөздөрүн айтып, ушул мамлекетибизге бүгүнкү президентибиздин кылып аткан жумуштарынын баардыгы баалап турса, тез эле бүтөбүз. Кудай буюрса жыйынтыгын чыгарабыз. Биз мына ошончо аракет жасап атабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Убакыт деген ушундай учкан куш экен, бат эле бүтүп калды. Айта берсек, ушул чүй борундагы маселелер бүтүгөнбөйт, көп маселе. Анан ошо 45 мүнөттүн ичинде дагы бир топ маселелерди айтып калдык. Эми Кудай буюрса, ушул сиздер максат кылган, чечемдеген, алдыга койгон максаттар элдин талабына ылайык чечилет деген ойдобуз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз чүй бору жана чүй борундагы борборго жакын жайгашкан Алам үйдүн жана Сокулук райондорундагы чиеленишкен маселелерди талкууладык. Албетте бул элдин көйгөйү.
элдин кайрылууларына жараша эки райондун акимдери менен маек курдук. Мында сырткары бизге президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Сыргак Кыдыкеев келди. Сокулук районунун акими Курманбек Айтибаев жана Ала Медин районунун акими Бактыбек Анаркулов келишти. Албетте сындан тышкарыдагы мактай турган жактары да көп. Албетте биз кайрылуулардын негизинде гана чиеленишкен, чечилбей жаткан маселелерди гана талкууладык. Анын чечилүү жолдору кандай, канткенде биз ушул элдин социалдык көйгөйлөрүн чечип бере алабыз деген маселе. Саламатта калыңыздар.